Оомал төкмөл күндөрүндө тарыхтын ошентип сен далай кылым арыттың, обологон учуруңду унутпай, обонуңа жомогуңа салыпсың, ошон үчүн күндөй бийик жарыксың деп кыргыз акындары жазгандай, көчмөндөр цивилизациясынан берки карт тарыхын азаттыгын дагы, жыргалынан жыласы көп азабын дагы, ырга, анан кийин обонго ыргакка айланткан кыргыз жаштары алдыңыздарда. Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Коомдук биринчи канал өзүнүн Манастаануу интеллектуалдык теле таймашын баштайт. Таймаштын демөө өрчүсү Саякбай Манасчы эл аралык фондунун президенти Саматбек Ибраев. Колдоо көрсөткөндөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы. Залкар Манасчы Сагынбай Орозбак уулунун 150 жылдык мааракесине карата республикалык алкакта жүрүп жаткан Манастаануу интеллектуалдык теле таймашы бүгүн сиздерге Ала Тоо аймагынын 7 дубанынан эң мыкты деп табылган топтордун республикалык таймашын сунуштайт. Бүгүнкү республикалык таймашыбызга буга чейин бир канча ирет топ даярдап, түптөлүп Манастаануунун методикасын түшүнүп калган алыскы Ош облусунун Каракылжа районундан келген Абдыразаков Бакытбек агайыбыз жетектеп келген Кут тайпасы. Ал эми алардын атаандашы дагы оңой олтоң, оңой эле алдырып жиберчи топ эмес. Бул топтагы түптөлүп калган топ алыскы Өрүк Зарлуу Баткен районунан келген Каныке Эне тайпасы даярдаган мугалими Галбаева Каншай эжекебиз. Манас дүйнөсү Манастаануу үчүн жан үрөп кызмат кылып, ушул рухий азыктан оозанып калса деген изги тилек менен топ даярдап, илгери үмүттүн шооласы өчпөй, өзүнүн окуучуларын кыргыз дүйнөсүнө сугарып келе жаткан эки устатка ыраазычылык билдирип, ордуларына узатып койсок. Бүгүнкү таймашка сарасеп салуучу каалаганы калыстык, издегени акыйкат болгон биздин даражалуу калыстар тобу бар. Калыстар тобунун төрагасы белгилүү манасчы Рыспай Исаков. Калыстар тобунун кадырлуу мүчөлөрү, биздин сүйүктүү эжекебиз Манастаануу интеллектуалдык теле таймашынын автору, Келечек студиясынын продюсери Кундуз Аманова. Калыстар тобунун дагы бир даражалуу мүчөсү, таймаштын өнөктөшү, колдоо көрсөтүп жаткан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын кызматкери Асанбекова Нурзат эжекебиз. Манастаануу интеллектуалдык таймашы кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана тилин сактоо, өнүктүрүү, рухий дөөлөттөрдү даңазалоону максат кылат. Эмесе таймашыбызды баштайбыз. Таймаштын эң алгачкы баскычы болгон саламдашуу бөлүмү менен кезек менин оң тарабымдагы Кут тобунда. Ассалому алейкум атаандаштар. Учур келдим наки амандашар. Ассалому алейкум. Калыс тобум кыргызымдын салты бар, жай сурашар. Ыйык журтум күйөп турган шамчырак, муңданга ыйык мурас калтырат. Бүгүн бизге Манас руху дем берип, арба дейбиз, бар бол дейбиз салтылап. Биздин топтун аты Кут. Биздин уран Өлбөй дири жүргөндө не муратка жетейин, калкым кыргыз сен үчүн курман болуп кетейин. Ата салтын ардактап бийик туткан, саламайты калкыма бүгүн кутман. Элимдин түгөлүгү Манас менен, аруу таза жаралган улуу Куттан. Кубанчына тилегине арыбак. Кыргызымда Кут болсун деп айтылат. Манастагы куту кыргыз элимдин, Жылды сымал көктө турган жаркырап. жараткан кутубуздан айрыбасын, билели кутубуздун баркын баасын. Манастын туусу көккө желбиресин, Кут бизге бүт өмүргө байырласын. Топ мүчөлөрү мен Абзарыл Тазбек, Марат Мурдастан, Чалайдын кызы Асель, Кенже кызы Бурулкан, Нурланбек кызы Алтынай. баш дейип тизебизди бүгөлү, анткени Манас кыргызымдын жүрөгү. Ушунчалык жалындуу саламдашкан Кут тобуна ыраазычылык билдиребиз. Кийинки кезек алардын атаандашы Каныке Эне тобунда. Өнөрдүн бийик жолу менен эңсеп келдик борборго, жүз көрүшүп таанышып, сиздерге салам бермекке. Энелер бол дүйнөдө бар болгула, энелер балдар менен бай болгула. Эне, сен музыканын бир тамчысы, эне, жакшылыктын бүт жарчысы. Улуу дастанда бар аял заттар, чыйырды, бакты өлөт, Каникейде япалар. Каникей аттуу энебиз, чебер, сарамжалдуу, аял заттын, Акылманы, Баатыр Манас, бабабыздын асыл жары. Каныкей энебиздей болуу үчүн топтун атын атап койдук. Каныкей Эне деп.
Канекей, эне биздей болуу тилегибиз, келечекте элге тиер керегибиз. Манаста Куран чакырып, элдердин достугун, Биримдигин, Ынтымагын бекемдейли. Ураныбыз Манас, 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 достук, биримдик, ынтымак. Топ башчысы мен Перизат, топ мүчөлөрү Гүлжан, Бегмай, Нуржан, Жасмин. Бүгүнкү республикалык таймашка келип аткан эң кенже топ десек жаңылышпайбыз. Каныкей тобуна ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен саламдашуу бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон Манас бөлүмүн баштайбыз. Манасчы бүтүндөй бир театр деп аталган жайы бар. Анын жайы мындайча. Манасчы бир эле учурда өзү айтып аткан окуянын түзүлүшүн дагы өзү айтат, өзү жазат. Ал эми аткаруучу дагы өзү. Ошону койгон режиссер дагы, аткарып жаткан актер дагы жалгыз өзү болуп, музыкасына чейин керек десе ыргактарга бөлүп айткан жайы бар. Ошондой залкыр манасчылардын катарын толуктаган, өзүнүн көркөм сөз, жеке чыгармачылыгынын көз кайкан бийиктигин жаратып кеткен залкыр манасчы Сагынбай Орозбак уулунун вариантындагы Манас бөлүмүндөгү алгачкы суроо менин оң тарабымдагы Кут тобуна. Докеш калмак журтунан Манаска кошулган чоро. Докеш калмак журтунан Манаска кошулган чоросу бул Кара Төлөк. Жооп туура. Кийинки суроо Каныкей эне тобуна. Дүбүрөнүн башын ким алат? Дүбүрөнүн башын Эрбакай алат. Жооп туура. Кийинки суроо кайрадан Кут тобуна. Жайнак Италия элине күйөө бала болгондо келечеги кандай болот эле? Жайнак деген ошол Италия элинде ошол жүргөн болот. Алардын эркеги катыны адам болуп, иттери ошол үйдүн баш каржыучусу болгон. Ал жакта эч кандай адамдан эркек болгон эмес, ошол эркектери ит, ал эми ошо кожоюндар ит болгон. Ал эми эгерде ошол Жайнак ал жерге күйөө бала болгондо, мүмкүн анын өмүрү өлүм менен аяктап калышы мүмкүн эле. Ал баарыбызга эле белгилүү кандай болоорун. Анткени ошол окуя жүрүп жаткан малда ал Жайнакты көптөгөн дөбөттөр тегеректеп калгандагы, мындай каарданып тегеректеп калгандагы жайы бар эмеспи? Ой чабыт дүйнө таанымдарына калыстар тобу өз баасын берет деген ишеничтебиз. Кийинки суроо кайрадан Каныкей эне тобунда. Жайсаң, Мерке, Шамыңша жана Анжандык Меркиш баш болгон Кытай калмактар кыргыздарга каршы кеңеш курган кала. Бул суроонун жообу Олуй Ата шаарында. Жооп туура. Кийинки суроо кайрадан Кут тобуна. Жакып жаңы төрөлгөн Манасты колуна алгандагы баланын сыпатталышы. Маңдай жазы башы куш, бар боюнда турат туш. Кочкор тумушу кош кирпик, көркү калча көзү тик. Жалая кол жаркабак, жагы жазы эги узун. Эрди калың көзүн көр, эр мен өзү көрүнөт. Алакан жазы кол ачык, аттанып чыкса жол ачык, алт мен өзү көрүнөт. Кең көкүрөк жайык төш, аркасы кең бели төс, айбат каты заар күч, билмич өзү көрүнөт. Жолборс моюн жоон билек, жорну калың таш жүрөк, жылма кабак чылыс көз, бөрү кулак жолборс төш, бөлөкчө түрү бар экен деп сүрөттөлөт. Бутага тийген жебедей жооп болду окшойт. Кийинки суроо кайрадан алардын атаандашы Каныкей тобуна. Эсенкан 900 балбанды баштаган нуу кердөөнү эмне себептен аттандырат? Себеби Эсенкан башында Манас деген бала төрөлүптүр деп угаттагы, ошонун кабарын угаттагы 45 төгө жүк арттырып, асыл таштарды ошого арттырып Манаска жибергенде алар дайынсыз жоголуп кетет да. Ошол аларды бар билип келгиле деп нукерди жөнөтөт. Жооп туура. Кийинки суроо кайрадан Кут тобуна. 32 жолдошу менен Аземили суунун боюнда оорудатып жатканда Манас канча жашта эле? Ал муруту сеңирдей, айбаты албарс темирдей,
мурну тоонун кырдаштай, муруту чөлдүн камыштай, көзү көлдүн буткулдай, карданып караса, көрүнгөндү жуткудай, ар мүнөзүн караса, ажар болсо туткудай, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, түндүк менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөндөй, түптү кыргыз журтумдун тилегинен бүткөндөй, чыгыш менен батыштын эй чырагынан бүткөндөй, үрүстү кыргыз калкымдын эй ынагынан бүткөндөй. Кеп сүрөттөлгөн Манас бабабыз Алтай тоонун оюнда, Аземин суунун оюнда ордо 9 кыргыл ойногон маалында 11 жашта болгон. Кызырлуу кыргыз журтчулугу ак карабаштан кетпеген ала тоо дагы бир жолу шаңга бөлөндү десек жаңылышпайбыз. Кийинки суроо кайрадан Каныке Эне тобуна. Кортукту тындым кылган Манасты ким таанып коет? Кортукту тындым кылган Манасты Тарбын калмагы таанып коет. Жооп туура. Кут тобуна берилчү кийинки суроо видео аркылуу берилмекчи. Жалпыбыз экранга көңүл бурабыз. Урматтуу балдар, Манас сүйүүчүлөр, менин сиздерге суроом бар. Эмне үчүн Эсенкан тыңчыларды Гербенге кошуп Алтайга жиберген? Анткени мана Эсенхан Манастырга ошо кербендерге кошуп жөнөтүүсүнүн себеби ал өзөрүнүн бир чете мындайча караганда ал ошол өзөрүнүн тыңчы экенин жашыруу максаты дагы болгон. Ошол өзөр эгерде тыңчыбыз деп элем да кандайдыр бир башка жолдорун колдонгондо мүмкүн алардын тыңчы экендигин ошол Манасты байкап келүү үчүн жөнөткөндүгүн билгенде, балким аларды өлтүрүп да коюшу мүмкүн эле, же болбосо кандайдыр бир аларга залал келтирип коюшу мүмкүн эле. Ошондуктан аны мындайча айтканда бир аз жашыруу иш сыяктуу кылып, ошол үчүн кербендерге кошуп жөнөтүшкөн. Дагы бир себеби Эсенкан айткан сөзү бар, эгерде мен ушул Манас ойроттон катын тууптур деп аскер жөнөтө турган болсом, мен калкка шылдың болбойбу дейм, шылдың болом деп. Ошон үчүн дагы Кут тобунун жообу канчалык деңгээлде болду? Толук кандуу туура жоопту кайрадан филология илимдеринин доктору профессор Жылдыз Орозобекованын өзүнөн угабыз. Жообу мындай. Эсенкан аярлардан кеп угуп, билгичтерден сөз угуп, ошол Алтайда бир Манас деген бала туулат экен, Кытай менен Манжуунун түбүнө жетет экен, 12 капка Кытайды оролтуп чаап алат экен деген сөздү угуп калып, анан Алтайда ушу бала туулуптур деп, анан ошону Алтайдан барып издеп, Кербенге кошулуп, билинбей барып, анан кийин ошол Манасты таап туруп, тындым кылып, жай кылып келгиле дептир. Эмесе Каныке Эне тобуна берилчү суроодагы видео аркылуу берилмекчи. Жалпыбыз экранга көңүл бурабыз. Балдар, Сагынбайдын Манасындагы Коңурбайдын сан жылкысын кайтарган Каракулдун жардамчылары кимдер болгон? Аттарын атап бергиле. Коңурбайдын жылкычыларынын жардамчылары бул Чыбыры, Атыры, Толук, Чатыры, ушулар жана башкалар. Каныке Эне тобунун жообу канчалык деңгээлде болду? Так жоопту кайрадан кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин өзүнөн угабыз. Жообу Жылмаң, Чакин, Чолуңгыр жана башка. Биринчиден толук айтылган жок, экинчиден бир аз жаңылыштар болуп калды. Ал жерде жанагы шабыр жөнүндө айтылып атканда көпчүлүк силерге эле тиешелүү эмес, бардык окуучуларга тиешелүү. Баланчанын түкүнчөсү деген сөздөгү таандык мүчөнү адамдын аты катары пайдаланып атабыз да. Бообек, Шаабек, Шүкүрү десе, аты Шүкүр да, аны Шүкүрү деп айтабыз да. Мына ушул жактардан этият болуп тактап алсаңыздар, жанагы Чыбыры, Шабыры дегендер, Чабыр, Шабыр деген эле кишилердин аттары да. Баланчанын Шабыры, түкүнчөнүн Чабыры деп айтылып атат да. Ушул жагдайларды эске алгыла. Ал эми упайды болсо кеңешип коебуз. Азыр толук болгон жок, бардык толук жооп берүү дагы бул өзү татаалыраак суроо болчу, ошого жараша упайыңарды коебуз.
Ушуну менен Манас бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки бөлүмүбүз болгон Сыр Куржун бөлүмүнө кезек беребиз. Ата бабанын кылым карыткан көркөм сөз өнөрүн бүгүн жээрибей, бүгүнкү күндө аздек көңүл буруп, колдоно жүрөлү деген ниетте Манас эпосунда кездешкен бир катар сөз айкаштарын, көөнө сөздөрдү жана макалдарды биз Сыр Куржун бөлүмүнө киргизкенбиз. Менин колумдагы куржундун бир көзүнө көөнө сөздөр жана сөз айкаштары катылган, ал эми бир көзүндө макал лакаптар бар. Эки тайпадан бирден өкүл келип, алып, чечмелеп берсеңиздер. Келиңиздер. Бизге макал лакаптардан кандуу киши кар болбойт, жарактуу киши зар болбойт. Ал эми көөнө сөздөрдөн болсо, беренчи деген сөз келген. Сиздерге? Бизге көөнө сөздөрдөн баскан изин бычактоо деген сөз келиптир. Ал эми макал лакаптардан бир жигиттин атагы көп жигитке даңк берет деген макал келиптир. Келиңиздер анда. Топ менен олтуруп, кеңешип, жалпы бир жыйынтыкка келип чечмелеп бериңиздер. Макал лакаптардан кандуу киши кар болбойт, жарактуу киши зар болбойт деген макал келди. Ал чечмелениши кандуу киши кар болбойт деп, эгерде анын ханы болсо, биринчи мааниси бул ханы бар болсо, ал ханы бүткүл ар кандай нерселерден коргоп, ал элин кар кылбай сактап калат. Ошо ханы ага калканыч тирөөч болуп берет деген мааниде. Ал эми жарактуу киши зар болбойт деген, эгерде ар кандай кырдаалга даяр болуп жүргөн болсо, ошол мындайча айтканда, ошол макалдын өзүндө эле жарагын дайыма жанына ала жүрсө, ошол эч качан ошого зар болбойт. Мындайча айтканда, баардык кырдаалга даяр болгон киши ал эч качан өкүнбөйт деген мааниге дагы туура келет. Ал эми эпостон мисал келтире кетсек, бул сөздөр Жакып Алтайдагы элдерди чогултуп, хан шайлап алалы деген сунушун айтаардын алдында айтылчу сөздөр, ошол элди чогултуп сүйлөп жаткан сөздөрдүн арасында айтылат. Ошо кандуу киши кар болбойт деп Манасты хан шайлашат. Бул беренжи деген сөз түрдө, бул беренжи өз эки маанинде айтылат. Бул биринчи мааниси сабы асыл таштар менен козулган кылыч дейт. Ал эми аны эпостон кездештирсек, мисалы Жолой Коңурбайга беренжисин тагынып, бектер мүнчө ат экен деп манике сөйттөп барат. Ал эми экинчи мааниси бул кездеменин бир түрү десек болот. Беренжиден көйнөгү белине ороп таң деми деген эпосто саптар кездешет. Ал эми кезек сиздерде. Бир жигиттин атагы көп жигитке даңк берет деген макал келген. Бул макал баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн деген макалдын чечмелеши менен дал келет. Мисал бир эле адамдын даңкы менен көптөгөн эл, баардык эл жакшы ийгиликтерге жетиши мүмкүн. Ал эми ошолордун арасында бир эле адам жаман болуп калса, жалпы ошол эл жаман болуп калышы мүмкүн. Кыргыз элибизде мисал келтирек, мисалы Чыңгыз Айтматов менен кыргыз эли дүйнөгө таанымал. Ал эми эпостон мисал келтире кетсек, Манас төрөлгөндөн кийин кыргыздар бардык жерлерди ээлеп алып, өздөрүнүн ата журтун кайра алып, кыргыздардын атак даңкы көтөрүлүп жатпайбы? Ошону менен бирге анын жанында жүргөн, ар дайым жанында бирге жүргөн 40 жоросунда даңкы чыгып, ошону менен бирге бир баатырдын аркасынан ушунча адамдын даңкы чыгып, дүйнө жүзүнө угулуп жаткан бар. Бизде көңүл сөздөрдөн баскан изин бычактоо деген сөз келиптир. Буну биздин тайпабыз болсо мындайча чечмеледи. Жаман көрүү, жек көрүү деген маанинде айтылат. Ал эми эпостон мисал келтирсек, бул Көкчөк көз камандар окуясынан мисал келтире алабыз. Булар болсо манасаларга канчалык жакшы кылып, аларга үстүнө жакшы кийим берип, үй берип жатса, алар болсо ошонун манасын тонун тартып алгысы келип, басындагы атын мингиси келип, ага акырында уландырып, өзүнүн манасын ак келтеси менен атып жиберген жайы бар эмеспи? Толуктай кетсем, бул көз камандардын жек көрүү деген сөзгө дуушар дал келип жаткандыктан, бул көз камандардын негизги манасы жаман көрүп калган себептери бири деп биз алар жаңыдан келгенде манас алардын эскирген жыртык кийимдерини бүтөп, жаңыдан кийим берип, алардын өсүп кеткен тырнактарын алып бергендиктен, алар болсо манасты ушунчалык жаман көрүп, булар болсо биздин салтты колдобостон, бизди кайрадан элдин алдында шерменде кылып,
биздеги өзүбүзгө тиешелүү болгон нерселерди алып коюп, өздөрүгө тиешелүү болгон нерселерди киргизген жатат деп ойлошуп, анын үстүнө алар болсо, Манас болсо аларга мындай камандын, кыздырдын эттерин жөөгө тыюу салган. Ушундан улам жек көрүп, мындай жаман көрүү пайда болгон. Жакшы азаматсыңар, эки тайпа тең, сөзүңөрдү дагы, макалыңарды дагы абдан жакшы чечмелеп, мисалын дагы абдан туура келтирип атасыңар да. Жада калса ошол Манастын өзүнөн дал ушул сөздөр айтылган жеринен мисал келтирип атасыңар, абдан жакшы. Баскан изин бычактоо деген сөзгө карата бир аз калыстар арасында талаш тарыш болду. Туура мисалыңарды туура келтирдиңер, сөздүн өзүндө бир аз оюңарды жеткиликтүү айта албай калдыңар, бир аз. Негизинен туура эле. Калыстар тобуна ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен Сыргыржын бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки баскычыбыз болгон жер суу аттары бөлүмүн баштайбыз. Эпосто бүгүнкү Кыргызстандын аймагындагы 300дөн ашуун жер суу аттары кездешет. Ал эми дүйнө жүзүндөгү канчалаган жер суу аттары Манаста кезиккен жайын жалпыңыздар жакшы билесиздер. Эмесе залкара манасчы Сагынбай атабыз көрбөй туруп бежинди, андан тышкары ааламдын 4 бурчундагы жерлерди кандай айткан? Биздин белгилүү манасчылар окуучуларыбызга суроолорун узатышат. Кезек менин оң тарабымдагы Кут тоуна видео аркылуу берилмекчи. Жалпыбыз экранга көңүл бурабыз. Арыбаңыздар, өткүлүү улуу кыргыз журтунун урпактары, кадырман таймаштын катышуучулары, менин бере турган суроом мындай. Алмамбет ызгыч кушту кайсы жерден атып чүрөт? Айбаты катуу ач курсак, армын өзүн аңдаппак, жайык маңдай жазык төш, жалаяк ооз жалын көз, жан катуучу неме эмес, ач арстандай ыңгырап, найзасы колдош ыңгырап, жолдон азган бир жолборс, жолгон пенде соо болбос, деп сүрөттөргөн Алмамбет ызгыч кушту ак эрмендин оюнан атып түшүрөт. Ак эрмендин ою Ашмаран боюнан атып түшүрөт. Туура жообу Короготу Кош көлдөгү кара суунун боюнан атып түшүрөт. Каныкей эне тобуна берилчү кийинки суроодагы видео аркылуу берилмекчи. Жалпыбыз экранга көңүл бурабыз. Көкчөдөн таарынып чыккан Алмамбетти күткөн Манас табыстын 40 төбөлүү чатыры кайсы жерге тигилген? Биздин жооп бул Бото Мойнокто. Талас менен Чүйдүн арасындагы Түз булактын керүүсү деген жерге 40 төбөлүү чатырын тиккен жер айтылат. Ушуну менен жер суу аттары бөлүмүн жыйынтыктап, кийинки баскычыбыз болгон күтүлбөгөн суроо бөлүмүн баштайбыз. Таймашыбыздын эң кызыктуу бөлүмү болгон күтүлбөгөн суроо бөлүмүндөгү алгачкы суроо оң тараптагы Кут тоуна. Назарбектин атасы. Назарбектин атасы Ошкур. Жооп туура. Чүйөрөнү эпосто кандай деп аталат? Чүйөрөнү эпосто Сарыөзөн, Чуу деген аталыштарда аталат. Жооп туура. Сыргак кимдин баласы? Сыргак бул Чагатайдын баласы. Жооп туура. Айгандын кызы? Айгандын кызы Акылай. Тилекке каршы жооп туура эмес, Акылай эмес, Алтынай. Кара бөрүктүн кайненеси? Кара бөрүктүн кайненеси Чийирди. Жооп туура. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Кут тобу 4 суроого туура жооп берип 8 упай топтой алды. Кезек Каныкей эне тобунда. Сыргактын Бердибек, Бердибай дегенден башка кандай аты бар? Жаныбол. Жооп туура. Бабатайдын уулу? Бабатайдын уулу Серек. Жооп туура. Жакыптын кичүү аялы? Жакыптын кичүү аялы Бактөөлүт. Жооп туура. Айдаркандын баласы? Айдаркандын баласы Көкчө. Жооп туура. Көкчөнүн апасы? Көкчөнүн апасы Аккоңур. Жооп туура. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Каныкей эне тобу бир дагы суроону жаза баспастан 5 суроого тең толук кандуу туура жооп берип 10 упай топтой алды. Таймашыбыздын эң соңку бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек келип жетти. Менин колумдагы айнек идиштин ичинде республикабыздын ар тарабынан келген топтордун суроолору салынып турат. Эки топтон бирден өкүл келип алып, анан суроолорго чечмелеп берсеңиздер. Келиңиздер.
Ош шаарындагы номер 30 Алиев атындагы орто мектеби Аруке тайпасы. Агыдай Манаска кантип чора болуп калат? Бизге берилген экинчи суроо. Ысык көл областы Балыкчы шаары Күлүстөн тобу. Байың Манаска берген эки таштын касиети эмнеде? Ал эми сиздердики? Талас Бакай Ата району. Батыр Башиев атындагы Чалтовар мектеп гимназиясы. Шаймерден тобу. Катына адам эркеги ит, кадыр алда буйругу, сууга салса күн жааган, иттеринин куйругу, деп сүрөттөлгөн Италы элинин улугу. Чүй облусу Москва району. Сыйданов атындагы орто мектеби, Кабылан тобу. Манаска биринчи болуп, бешик боң бек болсун деп кайсы чоро куттук айткан? Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта кандай жолдош күтсөм дагы, бир сендей сырдуу жолдош күткөн жокмун деген Ысык көл областынан келген, кереметтүү Ысык көл областынан бизге Балыкчы шаарынан мындай суроо келген. Байың Манаска тартууга берген эки таштын касиети эмнеде? Бул байың деген өзү Арукенин атасы Алманбеттин кайнатасы болгон. Ал Манаска, ошо бизге берген, биздин элге берген эки таш, бул жай таш деп аталган. Ал жай таш негизинен жер астындагы суу жана оттун, же болбосо мысык менен музактын бири-бирине тийүүсүнөн улам жердин эң түбүнөн көтөрүлүп чыккан таштар болуп эсептелет. Аны деген көп аябай кыйынчылык, мүшкүл, машакаттар менен алышкан. Ал ошол байың аябай баалуу болгон жайташтарды кыргыздарга берген. Ал жайташтарды көптөгөн жайчылык кылууда колдонуп келишкен. Эмесе Кут тоонун жоогу канчалык болду? Кезекти суроо түзгөн тарапка узатабыз. Ысык көл областы Балыкчы шаары Күлүстөн тобунун мүчөсү Таалайбек кызы айтпы. Сиздерге берген сурообуз бул байын Манаска берген таштын касиети эмнеде деген болчу. Бул касиет айчылык жолдо жүргөн адамдарды жаныңда жүргөндөй кылып көрсөтө алган. Сиздердин жоогуңуздар туура эмес болгондуктан упай бере албайбыз. Ордолуу ошкерилген, андан бизге мындай суроо берилген. Агыдай Манаска кантип чора болуп калат? Көргөнү көөнү бөлүнөт, оозу жалаң экуртту 3 карыштай көрүнөт. Деп сүрөттөлгөн ороңдун аяры болгон. Ороңго 36 каланын бектерин жана 13 аярын чогултуп, 13 аярынан төлгө салып бериле дегенде эч кимиси Манас тууралуу айтып бере албай коет. Ошондо Агыдай гана төлгө салып Манас тууралуу айтып берет. Жана ошондо өзүнө төлгө салганда өзү башына тажы кийип Манастын вазири болуп тургандыгын көрөт. Ал эми кийин Манас Ороңгунун шаарын алгандан кийин Агыдай ошондо Манаска чора болуп калган. Кут тоонун жоогу канчалык болду? Так жоопту кайрадан суроо узаткан тараптан күтөбүз. Ош шаары Аруке тайпасынын топ мүчөсү Асанова Гүлжамал. Сиздердин жоогуңуздар толук кандуу туура деп эсептейбиз. Сиздерге 5 упай беребиз. Кезек Каныке эне тобунда. Чүй облусу Москва району Сыйданов атындагы орто мектеби, Кабылан тобу. Манаска биринчи болуп, бешик боң бек болсун деп кайсы чоро куттук айткан? Жолборс кыял, бөрү көз, жооруну калың жайык төш, ачуусу токтоо, жатык сөз деп сырага табыз сүрөттөлүп кеткендей, ал биринчилерде болуп куттуктаган. Ат жыгылып турганча 60 акыл сүйлөгөн, тар ордуна бөз тапкан, тарылган жерде сөз тапкан, талкаланган сыныкка дары жагып эп тапкан, такалган жерде кеп тапкан, сандыргалуу жапырагы алтын байтерек, сандыргалуу эрсерек, ал өнөр болбосо серектеп айтуу не керек демекчи, экинчи болуп серек атап. Сыргак менен серек куттук айткан биринчилерден болуп. Эмесе Каныке эне тобунун жоогу канчалык болду? Так жоопту кайрадан суроо узаткан тараптын өзүнөн угабыз. Чүй облусу Москва районунан келген Кабылан тобунун мүчөсү Алмаз кызы Айдинай. Биздин суроо мындай болгон: Манаска эң биринчилерден болуп, бешик боң бек болсун деп кайсы чоро куттук айткан деп суроо болчу. Силердин жоогуңар негизинен туура, бирок толуктап айтып кетсем. Кабар угуп калкынан кара токо келгени, бешик боң бек болсун, берди Кудай дегени деп кара токо мажик куттуктаган. Силерден кийин негизинен кара токодон кийин серек сыргактап куттуктаган. Ошон үчүн биз силерге 3 упай беребиз.
Батыр Байшиев атындагы Чалдовар мектеп гимназиясы, Шаймерден тобу. Катына адам эркек ит, кадыр алда буйругу, сууга салса күн жаган, иттеринин куйругу деп сүрөттөлгөн Италы элинин улугу. Бул Чакчайыш. Италы элинин улугу Чакчайыш. Саламатсыздарбы, кадырман калайык кыргыз журту. Мен касиеттүү Манас Ата жер деген кең таластан келип олтурам. Талас облусуна караштуу Бакай Ата районундагы Чалдовар мектеп гимназиясынын Шаймерден тобунун мүчөсү Кыялбек кызы Алина улум. Сиздерге узаткан сурообуз төмөндөгүдөй болгон. Катына адам эркек ит, кадыр алда буйругу, сууга салса күн жааган иттеринин куйругу деп сүрөттөлгөн Италы элинин улугу Кусайшин болгон. Сиздердин жооп туура эмес болгондуктан эч кандай упай бере албайбыз. Коомдук биринчи канал өзүнүн Манастануу интеллектуалдык телетаймашын сиздердин назарыңыздарга сунуштады. Таймаштын деми өрчүсү Саякбай Манасчы эл аралык фондунун президенти Саматбек Ибраев. Колдоо көрсөткөндөр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы. Залкара Манасчы Сагынбай Орозбак уулунун 150 жылдык мааракесине карата республикалык алкакта жүрүп жаткан Манастануу интеллектуалдык телетаймашы сиздерге 7 дубан кыргыздын ар кайсы бурчунан келген топтордун республикалык таймашын сунуштады. Эмесе бүгүнкү Ордолуу Ош облусу менен Өрүкзарлуу Баткен жергесинен келген топтор арасындагы таймаш канчалык деңгээлде болду? Жалпы жыйынтыкты угуу үчүн кеп тизгинин калыстар тобуна узатабыз. Таймаш абдан кызыктуу, кызуу өтүп атат. Дайым ушундай болсо, кыргыз жаштары, кыргыздын улан кыздары ушул силердей болуп тарбияланса, силердей болуп өссө, келечеги кең, телегеи тең болот деп ишенебиз. Ар кандай саясий бийлик талашуулар, жемкорлуктар, паракорлуктар жоюлат эле деп ойлойбуз. Кыргыз гүлдөп, өнүгүп өскөн заманга жетет эле деген ниетибиз бар. Ал эми таймаштын өзүнө келе турган болсок, абдан жакшы болду. Азаматсыңар, мына ол саламдашыңар, андан сонун Манас бөлүмү, мындан сонун дегендей бир гана суроодо толук кандуу жооп болбой калды, толук жооп болбой калды да, бул Каныкейнет тайпасында. Калганы кошооз мылтыктын огундай болуп тең келе атасыңар бардык жерден. Өз ара суроо бөлүмүндө биринчи суроого Кут тайпасы жооп бере албай калды тилекке каршы. Экинчи суроосуна туура жооп берди. Каныкейне тайпасы биринчи суроого жарым жартылай жооп берди, аны атаандашыңар өз баасын берди. Экинчи суроого келгенде мына ушул жерде бир аз талаш болду. Эми суроо так. Эргежел Италы кабарындыктын менен де бардык жерде экөө шайкеш, эгиз жетелешип келгендиктен жаңылышуу, чалынышуу болушу мүмкүн да. Бирок суроо так берилди, аны да карашыбыз керек. Эргежели журту өзүнчө, Италы журту өзүнчө айтылып атат да. Маселен, Жайнактын Эргежел журтунда өзүнчө кызмат кылгандыгын, Италы журтунда өзүнчө кызмат кылгандыгы айтылып атат да. Ошентсе дагы силердин аракетиңерди баалап, калыстар тобу бул жерден 1 деген упай кошуп берди. Эмгек гана бааланды. Ошончо нерседе жаңылышуу толук мүмкүн. Баарыбыз эске алалы. Мындай нерсени баалабай койсоң дагы ыңгайсыздык учуру түшүп келип калат экен. Көбүрөөк баалаганга мүмкүн эмес, себеби суроо так берилген. Анан ошону менен жалпы эсебин алып келгенде Каракулжа Кут тайпасы 53 упайга ээ болду. Баткен Каныкейне тайпасы 53 упайга ээ болду. Айкөл Манас урпактары эр жүрөк, ала тоолук эл экенин белгилеп, ала тоодо кыргыз жашап турганда кыргыз туусу тура берет желбиреп. Туу турса, туу түйүндө айланган эмес, туу көтөргөн жигиттерди тарбиялап өстүрүп жаткан Манастануу интеллектуалдык телетаймашынын түбөлүгү түз болсун деп бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.